Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен Ала Тоо ата журтубуз, тоолган жер деген темалар боюнча аңгемелешебиз. Анда балдар, Ала Тоо ата журтубуз жөнүндө маалымат аласыңар. Ата журтубуз эмне себептен Ала Тоо аталып калгандыгын далилдүү талкуулар жүргүзөбүз. Жана дагы ата мекенибизди, тоолган жерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Тоолган жерди көздүн карегиндей сактоого тарбияланабыз. Ата журт дегенде биз ата конуш, туулуп өскөн жер, ата мекен сыяктуу түшүнүктөрдү билебиз. Ал эзелтен ата бабаларыбыз жашап өткөн жерди туюндурат. Мамлекет үй бүлөдөн куралган сымал эле ата журт да ар бир адамдын туулуп өскөн жеринен, башкача айтканда кичи ата мекенинен түзүлөт. Ак мөңгүлүү, Ала Тообуз көзгө сүйкүм, жүрөккө кымбат, эзелтен эле Ала Тоого көз арткан душмандар көп болгон. Бирок Баатыр Манас бабабыз баш болуп, көптөгөн баатырларыбыз жоокер кыргыз эли өз ата журту үчүн жан аябай салгылашып, сандаган жоонун күлүн көккө сапырган. Ата журтун көздүн карегиндей сактап келишкен. Кыргыз эли 20 жылдан бери эгемендүү эркин өлкө болуп, өз алдынча түтүн булата баштады. Улуттук белгилерибиз ту, гимн жана гербке ээ болду. Мамлекетибиз Кыргыз Республикасы аталды. Эгемен Кыргыз Республикасында 80ге жакын ар түрдүү улуттун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу жашап жатышат. Ал эми ата журтубуз эмне себептен Ала Тоо деп аталып калган деген суроо баарыңарды кызыктырбай койбосо керек. Кыргызстандын аймагынын көп бөлүгүнүн тоолор ээлеп турат. Бөксө тоолор жана улуу тоолор, башынан мөңгү кетпеген бийик тоо кыркалары алда кандай шаңкайып көзгө көрүнөт. Айрым тоо чокулары жай мезгилинде күнгөй жагынан кары эригендиктен ала телек тартып калат. Бир жери ак, бир жери кара, ошол себептүү Ала Тоо деп аталып калган. Анда ушул эле темага улай тоолган жер деген аңгемени силер менен биргеликте окуп өтөлү. Калтылдаак көпүрөдөн өткөн соң солго бурулдук да улам арт тарапта жээктеп жүрүп кеттик. Кара суу буркан шаркан күрүлдөп жатат. Туш тарапта жыш токой. Ой, ак жол, карачы, Тилеген аке, ак жол. Саты кол жадырап жайнап, мен бул жерди биринчи жолу көрүп отургансып, колу менен жаңсап коюп, бужурай берди. Балдар, ак жол деген айылга кирип келе жатат эле. Тигине биздин там, Миңбаеванын тамы, Нуркулдардын тамы, ай, дагы эле турган турбайбы? Тилеген аке, бизчи? Нуркул экөөбүз тетиги жерде ойноп жүрчү элек. Дүмбүл бышырып жечү элек. Нуркул азырда бардыр, деп койдум мен. Бирок жүргөрү чабыкка эми кирди да, дүмбүл жок. Билем, деди Сатыкул. Биз Нуркул экөөбүз жазында кайырмак салчу элек да. Ой, ошондочу, Тилеген аке чоң балык илинткенбиз. Анан түштө сууга өзүбүз балык болуп ойногондочу. Ой, анда тим эле сонун болчу да. Иреттүү бактарак, жээгине ак тал менен мырза терек, кырка толгон, желгер калган көк камышы мол арыктар. Кертилип тилкеленген огороддор, өйдө ылдый кеткен ийри-быйры жолдор, камыш чатырлуу, тепирейген ак тамдар, жүрөгүңдө сагынычы бар баланы көзүнө өз энесинин көзүндөй жылуу, сыйлуу көрүнүп кетти. Сатыкулдун жүзү ушунчалык жадырады, көздөрү бажырайып, кирпиги калкырып, шаттык төктү. Ал мойнун созо улам обдула берип, ак жол үстүндөн кыдыра, көз жүгүртүп, канаты болсо тоолган жерин үстүн 100 мертебе, 1000 мертебе чаркайланып чыкчуудай болду. Ошондо да жарпы жазылбаачудай, сагынычы басылбаачудай эле.
Муну байкап отуруп, менин оюм онталаа болду. Сатыш, айылды сагындыңбы деп сурадым. Бала дагы эле ак жол тараптан көзүн албай, акырын гана башын ийкеледи. Апамды ак жолубузга кетели десем болбойт. Күзүндө дейт, жүрө берет. А мен ыйлачу элем, ошондочу Тилеген аке, ошондо мынтип ырдагам. Ырда берейинби? Кана ырдачы Сатыш. Адырга чыккан жекенмин, аргымак минер бекенмин, аргымак оозун чойдуруп, ой айылымга качан кетемин. Капталга чыккан жекенмин, караны минер бекенмин, каранын оозун чойдуруп, ой калкыма качан кетемин. Эт жүрөгүм элжиреп кетти. Баланы так көрүп, ала коюп, пешенесинен өп жибердим. Тили тең тушун агайын тууганын, киндик каны тамган ата журтун учуп күйүп самайт. Мындай тестер бала баралына жетсе, бармак басым бир айыл эмес, мүлдө кыргызга пайдасы тийген, керегине жараган бир азамат чыгып жүрбөсүн. Бир аздан кийин ырыскы жыттуу өз туулган айылыбызды ак жолубузга кирип бардык. Мынакей балдар, текстти да окуп алдык. Эми айткылачы балдар. Кыргыз жеринин кандай улуттук белгилери бар экен? Атап бергиле. Сатыкол эмнелерди эстеди? Силер да алыс бир жакка барганда туулган айылыңарды сагындыңарбы? Сүйлөп бергилечи.